2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Референдумга 18 жаштагы жана андан жогору биометрикалык каттоодон өткөн жана референдумдун катышуучуларынын тизмесине кирген жарандар катыша алышат. 10 январда референдумга катышуучулардын тизмесине кошулуп, шайлоо участогуна келген жаран идентификациялоодон өтүп, референдум бюллетенине алмаштыруу үчүн дүмүрчөк алат. Бюллетенди сүрөткө, видеого тартууга, бирөөгө берүүгө, шайлоо участогунун имаратынан алып чыгууга тыюу салынат. Референдумга добуш берүүчү бюллетендеги суроо: Кыргыз Республикасында башкаруунун кандай формасын тандайсыз? Президенттик республика, парламенттик республика. Бардык варианттарга каршы. Референдумга кантип даярданууга болот? Сиздин тандоого референдумга алынып чыгып жаткан макул же каршы суроосуна үгүт топторун өз эрки менен түзгөн жарандар тобу жардам бере алышат. Ошондой эле сиз Боршайком тарабынан уюштурулуп, 2020 жылдын 28 декабрынан 2021 жылдын 8 январына чейин КТРК, ЛТР каналдарында өтчү дебаттарды көрө аласыздар. Абдан маанилүүсү, Кыргызстанда добуш берүүнүн жашыруундугуна мамлекет жана мыйзам кепилдик берет. Добуш берүүнүн жашыруундугун сактоо — бул эркин тандоонун негизи. Эгерде референдумдун тизмесине кирген жарандардын 30%дан жогору добуш берүүгө катышса, референдум болуп өттү деп эсептелет. Тизмеге кирген жана добуш берүүгө катышкандардын жарымы добуш берген жооптун варианты кабыл алынды деп эсептелет. Эгер референдумга алынып чыккан суроолордун бири дагы добуш берүүгө катышкан жарандардын жарымынын добушун ала албаса, анда референдумдун катышуучуларынын көп саны добуш берген жооп кабыл алынды деп таанылат. Добуш берүүгө катышкан жарандардын жарымы бардык варианттарга каршы добуш берген учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бардык варианттар четке кагылды деп тааныйт. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүдөн кийин 2 жума аралыгында референдумдун расмий жыйынтыгын жарыялайт. Ар бир добуш маанилүү, ар бир добуш эсептелет. Эркин адамдар, эркин мамлекет.